метронун ичинен эле кармаган. Кармап ошо регистрацияны текшерип, базадан чыкпай калган. Сурап өтүп кеткен, айтоң отделениеге алып барды. Отделениеге алып барып эле сразу эле ошол жерге киргизди. Киргизип, сенин регистрацияң базада жок экен, сурап өтүп кетти деди. Анан ал жерде 2 күн жаттык биз. 2 күн жатып, сотко алып барды. Осман деген сот бар, ошол жерге алып барып, 5000 штраф менен самостоятельное выдворение деп кагаз алып чыгып берди. Ошону чечим чыгарды сот. Анан биз ал чечимге неме каршы болуп, бул жака айрылганбыз, Артем адвокатка, юристке айрылып, что биз официально иштейбиз, трудовой договорубуз бардыгы бар депчи кайрылганбыз. Анан ошо жолун күттүк, бир 7-8 айда чыкты жолу. Биз негизи Мосродан көрүп кайрылганбыз, YouTube'дан. Ошол жолдошум регистрациясы жок түшүп калып, ошол менен биз обжалование кылыш үчүн кайрылдык, выдворение алып. Москвада жүргөнүбүзгө 5 жыл болуп калды. Бул биздин эң биринчи кайрылганыбыз болду. Ушул регистрациясын продлениега берип күтүп атканбыз. Просроченный болуп калган, метродон кармап, ошол выдворение берип, ошондон кийин биринчи жолу кайрылдык юристтерге. Биз ооба угуп жүргөнбүз, жумушта бир эженин жолдошу да ушундай болгон. Бирок бизге ол эже айткан, кирди чыкты кылып, 10 күндүн ичинде кирди чыкты кылып алып, кайра келип иштей берсе болот экен деп. Биз деле ошентип ойлодук. Бирок жолдошум кармап кеткен күнү мен YouTube'дан карап издедим, эмне болот, кандай болот. Ушул жактан көрсөм, көп эле айтты, самостоятельное выдворение деген бул кирди чыкты эмес, 5 жылга өзүнүн эркиң менен чыгып кетиш керек деген сөздү. Ошондуктан ошол күнү мен сразу ошол таап, юристтердин номерин чалып, ошол биз сотко чакырдык юристтерди. WhatsApp аркылуу жазгам юрист деген ошол номерге, андан кийин Артем ошо сотко барды да. Сразу сот болуп аткан жерге бар. Артем менен сурады, ошол жумуштан 2 НДФЛ барбы, официальный жумуш кылабы, справкалары барбы, характеристика бере алабы деп ошол документтерди сурады. Мен жумуштан сурадым, аларды мага полный электронный видде жөнөттү. Биз официальный жумушта иштейбиз. Бул жакта ошол негизинде анан Артем келип биздин жумушту карап берди да. Сөйтүп 6 айда ушул обжалование болду. Ошондо Артем сиздин биринчи выдворение боло турган сотко бардыр да? Биринчи сотко дагы барган. Ал жерден бардык документтерди көрсөткөн. Биз ойлодук, эми выдворение албай эле ошол жерден сразу көрсөтсө чечип берет деп. Бирок укпай эле адвокаты деле ошол полицейский кызматкеринин түзүп келген протокол боюнча эле выдворение берип салган да. Андан кийин биз ошол обжалование бердик. Айда сотко чакырды, сотубуз каралып, биз ойлогонбуз, эми жок дегенде 40 000 штраф салсак, штрафын төлөйбүз деп үмүттөнүп жүргөнбүз. Бирок биз сотко барганда обжалование кылып, еще штрафы жок кылып берди да. Себеби толук документтери бар, баардыгы жайында, буга чейин эч кандай штраф алган эмес. Ошонун негизинде бизге штраф дагы салган жок, жөн гана ошо соттун чечимин жокко чыгарып берди. Сотуңуздар качан болду? 25 апрелде. Негизи буга чейин ошол сот отделение кармап кеткенде сиз кайрылыптырсыз Артемго, адвокатка. Кармап кеткенден кийин мен ойлогом, эми штраф салып чыгарса керек деп. 2 күн кармады да, 2 сутка кармады. Андан кийин ушу сотко барганда мен Артемго чалдым, ушундай сотко келип бере аласыз деп ошондо келип беришти да. Айтты, бизге деле если основанияңыз жок болсо, эч кандай биз деле карап бере албайбыз деди. Если основанияңыз болсо, карап беребиз деп ушу биздин ишти карап берди да. Сразу ошол күнү сотко барды, ошол күнү офиске алып келип, бизде обжалование берип, эртеси күнү ошо Артемдин помощниги менен кошо офиске барып, ошол жерден полный документтерди тапшырдык. Андан кийин ошо күттүк, эч кандай кирди чыкты кылган жок. Ошол биринчи обжалованияга буга выдворение берген күнү 5000 штраф дагы салган, штрафын да төлөгөн жокпуз. Обжалование берип, ошол штрафын да төлөбөдүк, бир тыйын акча дагы төлөгөн жокпуз да, мындайча айтканда. Ошол менен чечилди. Самостоятельное выдворение 5000 штраф салат деп ал жерде жаткан балдарды көзү ушундай болгон экен да. 18 менен түшкөн экен мурдачы. Андан кийин кайра да кармалган экен. Кармалып ошо чогуу сотко барганда анан мага айтышты, ошол жерде балдарчы. Сен деле ошондой кылат, 5000 штраф салат, анан выдворение берет. 10 күндүн ичинде чыгып келип иштеп жүрсөң боло берет деди. Көрсө самостоятельное выдворение деген уже сен өз эркиң менен чыгып кет, 5 жылга деп барт экен да. Мен 2 күн ошондо үйдө жатканда YouTube'да карадым, эмне болот, кандай болот, Google'дарды ачып окудум да, информация алдым. Андан кийин барсам, бул уже даяр болуп тур, эмне кылат, 5000 штраф салып, кирди чыкты кылам дагы иштей берем деп. Мен айттым, жок, андай эмес экен. Самостоятельный деген уже 5 жылга өзүң чыгып кетет экенсиң, экинчи жолу түшсөң уже Сахарова кетет экенсиң 10 жылга деп. Ошол биз жолдошум соту болгондо мен да ошол жерде болдум.
ошондой балдар жүрдү ошол жерде. Алар дагы ошол жердеги милиция кызматкерлери деле аларга эмне болот десе 5 миң штраф аласың, кирип чыгып иштей бересиң деген маалымат берип коет экен, туура эмес жеткирип коет экен. Алар деле ошентип Казакстанга кирди чыкты кылып алып 10 күндүн ичинде ошентип иштеп жүрүшкөн экен. Аларды экинчи жолу кармаганда уже 10 жылга ошол жерден соттон выдворение берип Сахарага алып кетишти да. Алар ошол биринчи жолу туура эмес түшүнүп калышып, кирди чыкты кылып алып 10 күндүн ичинде иштеп жүрө беришкен да. Экинчи жолу түшкөндө уже Сахарага алып кетишти. Биз деле ошо сотто жүргөн убакытта бир байке болду. Вообще эле орусча түшүнбөйт экен, даже эмне деп атканын деле билбейт экен. Ага деле ошо кагаздарды берип кол койдуртуп коюптур, даже эмне кандай экенин деле билбейт. Ошентип ушул жерде жүрүп да аябай кыйналды. Ошондуктан эгер тил билбесе, бул жактан негизи документти тууралап эле жүргөн жакшы экен. Өз убагында жада калса биз азыр ошол жолдошумдун ушундай ишке туура келгенден кийин биз 1 ай мурун эле регистрацияны продление кылып баштадык да. Ошон үчүн документтериңиздерди толуктап законный жүрсөңүздөр эч ким эч нерсе кыла албайт экен. Мисалы биз официальный жумуш кылганыбыз үчүн дагы ушундай соттон жеңип чыктык да. Да, в октябре 2023 года обратились клиенты, было выдворение в Басманном суде, собрали необходимые документы, представили в суд первой инстанции, но, как это иногда бывает, суд не стал нас слушать и дал все равно выдворение. Это вот один из тех случаев, когда не нужно отчаиваться. Мы подготовили жалобу апелляционную, подали, и вот в конце апреля суд апелляционной инстанции рассмотрел нашу жалобу и удовлетворил, отменил полностью решение. И даже штраф, который назначил суд первой инстанции, 5000, как я говорил, не нужно было платить. Клиент не заплатил, и, соответственно, решение полностью отменено. А так бы это решение, в случае, если бы оно состоялось и вступило в силу, повлияло бы на запрет на въезд сроком на 5 лет. Ну, благополучно все завершилось, там были, конечно, свои шероховатости по делу, но самое главное, что есть результат, и человек официально у нас не виновен, совершенно административное правонарушение, и никакого запрета на въезд не будет. Причем, конечно, я еще тогда и поздравлял, и я вот на все протяжении всего этого суда говорил, что все нормально, не переживайте, потому что закон на нашей стороне. То есть приятно, когда люди ответственно все равно относятся к этому. В данном случае работал официально, и все документы были, и характеристика с работы положительная. Вот пример, как нужно находиться иностранным гражданам в России. Все официальное трудоустройство, регистрация, прохождение Сахарова, дактилоскопии. То есть не к чему, по идее, придраться. Ну, всегда бывает, жизнь такая штука, мы предполагаем, Бог располагает, но подстраховываться всегда необходимо.